Салам кыздар, кандайсыңар? Азыр мен силерге ссылкаларды каяктан алганын көрсөтөм. Ссылкаларды жана керектүү ошо группага келген сүрөт же видеолор керек болсо, ошолорду каяктан көрүп алсаңар болот. Мынакей бул деген биздин чаты. Үстү жагында Фаберлик деп жазылып турат. Ошону басабыз. Мынакей. Бул деген биздин группабыздын маалыматтары боюнча эмеси экраны чыгат да. Бул жактан деген силер мынакей көрдүңөрбү? Медиа деп картинкалардын баары чыгып 292 деп турат. Ушул жакты басасыңар. Мынакей көрдүңөрбү? Бул жакта үстү жагында медиа деп турат. Бул жакта деген бул группага келген картинкалар жана видеолордун баары ушул жакта болот. Ушул жактан эле керек болсо, кайсынысы керек болсо ошону алып туруп эле кайра бирөөгө жөнөтсөңөр болот. Кантип жөнөтөсүңөр? Мисалы үчүн бир сүрөттү алалы. Үстүнөн кечке басып туруп эле мынакей үстү жагында стрелка чыгып калды. Ошону басып туруп эле бирөөгө которуп салабыз. Жана ссылканы каяктан алабыз? Мынакей эң үстү жагында көрдүңөрбү? Медиа деп турат. Анан кийин документ, анан ссылки деп турат. Ошо ссылки дегенди басасыңар. Мынакей көрдүңөрбү? Каталогдор чыгат. Бул жакта биз группага кандай ссылкаларды жөнөтсөк, ошолордун баары чыгат. Мынакей бул каталог. Асты жагында болсо мынакей базадан консультантты текшерүү, заказ кетирүү видеолору жана башка. Мынакей Фаберлик кантип регистрация кылабыз, группадан улам сурай бербей, ушул жактан деле видеолорду алсаңар болот. Же бирөөгө жөнөтөм десеңер, бул жактан деле кечке басып турасыңар. Анан кийин көрдүңөрбү? Монтип басканда эле ушинтип силерди алып барат. Ошо эмеге видеого группадан кечке издеп отурбайсыңар. Анан ушуну эле алып туруп кайра үстү жагында стрелканы басып койсоңор эле, анан кимге жөнөткүңөр келсе ошону тандап туруп ошол кишиге жөнөтүп коесуңар. Жана группага лишний видеолор келип силердин соткаңарды толтуруп атсаң, мынакей мынакта деген көрдүңөрбү? Сүрөттөрдүн астында без уведомлений жана үчүнчүсү видимость медиа деп турбайбы? Ошону басасыңар дагы. Мынакей көрдүңөрбү? Показывать загруженные в этом чате медиа файлы в галерее телефона деп турат. Ошол жактан по умолчанию же болбосо да, нет, анан кийин ошол жактан тандап коюшуңар керек да. По умолчанию деп коюп койсоңор, бул жакка деген ошондо силер кааласаңар ачасыңар, кааласаңар ачпай деле койсоңор болот да. Сүрөт, видеолордучу загрузка кылсаңар болот. Соткаңардын ошондо памятин элебейт да. Показывать деп туруп мынтип даны коюп койсоңор, анда уже соткаңарга келип видеолор өздөрү автоматически загрузка болуп турат да. Нет десеңер такыр эле көрүнбөйт. Ошондуктан по умолчанию дегенге коюп туруп окейди басып койсоңор, ошондо силердин соткаңарда памятиңерди элебей, бул жакта келип видеолор ачылбай эле тура берет. Керек болсо ачасыңар, кереги жок видеолорду ачпай деле койсоңор болот, окшош видеолорду. Ошо кыздар ушинтип эме кылып өзүңөргө керектүү маалыматтарды ушул жактан алып алсаңар болот.